Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Россиянын президенти Владимир Путин Россияга жумуш издеп келген мигранттарды жана билим алуу үчүн кире турган студенттерди орус тилини билүүсү өтө зарылдыгын айтып кетти. Ал өз сөзүндө өлкөбүздү жакындан таанып, тилибизди үйрөнүүнү каалагандарга бардык шарттарды түзүп беришибиз керек деп айтты. Бул жерде мен билим берүү жана илим министрлигине кайрылгым келет. Россиянын окуу жайларына кирүү үчүн чет элдик абитуриенттер орус тилинен сынактан өтүшөт. Алар Россиянын жарандары сыяктуу эле бир эле учурда бир нече университетке тапшыра алышы керек. Ошондуктан бул тесттер бирдиктүү стандартка ээ болушу керек. Андан сырткары Россияга иштегени келгендер үчүн да орус тилин билүү боюнча жалпы эрежелер керек. Ишке орношууда, күнүмдүк турмушта баарлашууда кесиптик талаптарды биздин социалдык жана маданий жүрүм-турум нормаларыбызды эске алуу менен тилди билүү деңгээлин аныктоо жана бекемдөө зарыл деп билдирди Владимир Путин. Для поступления в учебные заведения России иностранные абитуриенты проходят тестирование по русскому языку, чтобы они, как и российские граждане, могли подавать заявления сразу в несколько вузов. Эти тесты должны иметь единый стандарт, общий для всех вузов страны. Я прошу решить эту задачу. Общие правила в части знания русского языка нужны и для тех, кто приезжает в Россию трудиться. Надо определить и закрепить уровень владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учетом профессиональных требований наших социальных и культурных норм поведения. В том числе выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком. Прошу коллег представить соответствующие предложения. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Андан сырткары мекендештерге эскерте кетчүк нерсе, учурда Россиянын региондорунда курулуш объектлеринде мигранттарды текшерүү иш-чаралары рейдтер уланууда. Документтерди толуктап, регистрация трудовой, Сахарова кагаздарын тактап, срокторун карап жүрүңүздөр. Группаларга маалыматты бөлүшө кетиңиз. Тюменские полицейские провели рейд по строительному объекту, расположенному на территории областного центра, где имеется массовое присутствие иностранных граждан. Цель мероприятия – пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства. По итогам проверки при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии сотрудниками полиции выявлено 36 нарушений. Из них 11 за нарушение режима пребывания. 8 иностранных граждан привлечены к административной ответственности по статье предоставления ложных сведений при осуществлении миграционного учета. 8 протоколов составлено за отсутствие документов на разрешение осуществления трудовой деятельности. В отношении 8 нарушителей материалы направлены в суд для решения вопроса об их выдворении за пределы страны. Работа, направленная на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства на территории региона, продолжается. Жакшы кабар туугандар. Жумуш издеген мекендештерге таркатып коюңуз. Сиздерди тигүү цехине жумушка чакырабыз. Айлык маяна 100 000 рубльдан жогору. Айлык ар жумада берилет. Жумуш официальный, трудовой договор берилет, жатакана бекер, регистрация бекер. Дареги Ивановская область, улица Фабричный проезд, дом 5. Байланыш номери 8926 551 40 40. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер.
Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.